Баягы сокурдун тилеген эки көз дегендей эле мына 8 күндүк окутубуз, тагыраагы 4 район, бир шаарда окутубуз бир ийгиликтүү болду десем жаңылышпайм. Себеп дегенде былтыркы жылы теория жүзүндө билим ала турган болсо, быйыл практикага көбүрөөк басым жасалды. Бир эле кыргыз тили эмес, математика деле ушул сыяктуу болду да. Анан эң негизгиси баягы мугалимдердин баса белгилеп айткандыгы, бул чыныгы тестте отургандай болуп, 90 суроону иштегендибиз дейт да. Так 2 саат 5 мүнөт берилгендеги, аны кайра ошол суроонун үстүндө талдагандыгыбыз. Демек окуучуларыбыз бул бир гана билимди эмес, ошол эле убакытты туура пайдалануудан дагы ката кетирет экен. Ошолорду оңдошубуз керек деген баягы өздөрүнүн ой пикирлерин айтышты да. Анан албетте мен айтар элем, мугалимдердин баардыгы эң мыкты. Бирок баягы жалгыз терек токой болбойт дегендей, мугалим эле жалгыз аракет кыла берсе жакшы бир жыйынтыкка жете албайбыз. Бул айлампада үчөө бар да. Ата-эне, мугалим, анан окуучу деген эң үстүндө турган. Канчалык окуучунун өзүнүн аракети болсо, ошого көпүрө болгон мугалим, таасир берген ата-эне дейт. Ушул үчөө бирдиктүү иштесе, Кудайым буйрса жакшы бир жыйынтыктарга жете алабыз. Мен айтар элем, балага баягы билим берип жатканыбызда, башка кылып жатканыбызда бир гана мектепке жөнөттүм деген түшүнүктөн алыс болуп, ата-энелерге да кайгылар элем да. Балдарыбыздын эмне билим алып атат, кандай билим алып атат, жөн гана ошол суроону берүү менен балабызды биз ойлогондон дагы жогорку жыйынтыкка жеткизе алсак болот. Ал эми мугалимдер мына күндүн суугуна карабай, ысыктыгына карабай окушту, келишти. Бул менен эмнени айтар элем, эң мыкты жогорку деңгээлде десем болот. Себеп дегенде баардык эле мугалим балага билим берип жатканда мен жаман билим берейин, ушул балам бир жашоодо өз ордун таппасын деп бербейт да билимди. Ошол балам жакшы бир илим алсын, билим алсын, жакшы жыйынтыктарга жетсин деген өңүттө билим берет. Мен айтар элем, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Мына республикалык деңгээлде Талас облусу экинчиге чыкты да. Бул дагы ар бир мугалимдин жетишкен игилиги десем болот, алардын дагы жүргөн эмгеги. Эң негизгиси мындай окутуулардан болгондогусу жакшы. Себеп дегенде баягы тажрыйба алмашуу деген бул өтө чоң нерсе да. Мисалы райондор бири-бири менен, мугалимдер бири-бири менен, же болбосо мисалы облустук деңгээлде. Анан баса белгилеп айткым келет, бул уюштуруучуларга дагы сөзсүз ушундай бир чоң бир нерсени уюштурган, бул өзү баягы мактоого татыктуу да. Себеп дегенде канчалаган башка райондордо окутууларды мугалимдер өздөрү каржысын өздөрү төлөп, жол акысын өзү төлөп, тамак ашын өзү төлөп келет. Бирок мисалы Таластагы бүт окутуунун баардыгын ушу демөөрчүлөр, башында турган Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Чойбеков агайыбыз мына демилгелеп, андан кийин ушул альянс акча алмаштыруу жайларынын бирикмесине арачылык айтсак болот. Себеп дегенде мугалимдерди аябай сыймык таанышып атат. Эмнеге дегенде ушул Таластан чыккан өзүбүздүн эле балдарыбыз, кулундарыбыз ушинтип кайра мугалимдерди окутуп атат. Бул деген өтө бир жакшы жетишкендик, ийгилик деген сөздөрүн, жылуу пикирлерин айтып кетишти. Демек баягы билимге салган инвестициянын мөмөсүн биз жарым жылда албашыбыз мүмкүн, бир жылда албашыбыз мүмкүн. Бул түбөлүктүү нерсе. Эгерде балдарыбыз кийин ийгиликке жетиши үчүн азыр мектепти курушубуз керек дейбиз да, билимге инвестиция кылышыбыз керек дейт. Ошол салган илимге салган инвестициялары жугумдуу болсун, мугалимдерибиз жакшы бир ийгиликтерге жете берсин. Бардык уюштуруучуларга ыраазычылык. Билимдүүгө